Agora aqui no poçado. Qandaysiz, yaxshimisiz? Har bir faktlarda, GESP'larda ba'zan kirishli punktlar ochildi. Bugun 27 faktdan 17 GESP'da. Ba'zi operatorlar bölümü, statistik bölümü, günlük kelgenlerдің ba'zi bazasını har bir GESP'dan geldi. Çıktıran 38 birinci turuna geldi. Ruhsat verirse mi? Ruhsat verirse kim olmaz diye. Bu жерде var. Комната отдыха var. Biz geç gelmeye çalıştık ama şu anda Türkçe almışsın, ikincisine gelirsin. 21 günde ikincisi almış gerek değil mi? Bir günün tığınları verip olsa olaydı da. Китайский вакцина yapıyorsunuz? Olur. Vaksinаны açıp sayğanğa çeyin üzbey takip turayına ruhsat versin. Sebebi adamlar öz gözlerimin görerekte buğa çeyin. Hasta geldiniz. Özden. Hakim ben zaman kim? Tanısın mı? Şu sizin suçlar mıydı? Varız. Ha, özümüzde. Vaksin oldu. Yaxşı kılsak, aldım. Vaksina boyunca aysanız Xitaylık dediniz ha? Sinop var. Sinop var. Xitaylı vaksinası. İki yolu alınat, iki doz. Aralarına aytın. 20 günden keyin daha bir. İkincisi alınat, 20 günden. 20 ömür günü gidilir. 21 günü bilesizler. 21 günde 28 günde şey alsanız bu. Bol жүрелер mi? Rahmat. Hurmatlı Karabulcan'ın turgundары, özünüzler bilgендей, апат koronavirus boyunca içine kıyınçılıklar bolup жатат. Oşo üçün mamleketler bilesizler, bizge janagı infeksiyanın darыбыз kelip düştü. Karabulca oorukhanasına köçөгөн 6000 doza kelgen. Bugün biz şu raya administrasiya, mamleketlik administrasiyanın hizmetkerleri bilen gelip vaksinatsiya ötüp жатабыз. Elden suranlarыбыз şul vaksinadan ötüp koyuңуздар dep suranıp ketilek. Birinci vaqtda şu suranlarыбыз vraçlar, militsiya, andan çıkarıp bazarda oturgan bizdin yaşoочуларыбыз, taksi ayda bakkan sağlık şu kişileri sağlık bürosuna sizler de vaksinatsiya polностью ötüp ketilger, biz suranıp ketilek. Hani bizden dağları su yurtta dens olup olup, şu oradan tışkarı olup, şu barımız vaksinatsiyadan ötüp koysak bu degen şu suroğunu sizlerge aytıp ketelim. Hazır bizdeki жалпы qancha өткөндөрдүн саны qancha болуп калды? Qancha 120 oldu. Toğuz qancha? Bunu neçe 120 Koronavirus infeksiyasына каршы күрөшүү алдын алуу боюнча бизде районда жалпы vaksinasiya кампаниясы жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жалпы биздин районда 9000 адам vaksinasiyaдан өтүп калды. Бүгүнкү күнү кечеги кампания башталгандан баштап 137 адам бизден vaksinasiyaдан өттү. Бул Sinopharm vaksinанын келип атат, бул Кытайдын vaksinасы. Бүгүнкү күндө ар бир район боюнча 44 привычный пункттар ачылды. Бүгүнкү күндө баардыгы иштеп жатат.
вакциналардын баардыгы участоктарга толук баарына жеткизилди. Мына бүгүнкү күнү эртең менен 35 адам вакцинациядан өтүп калды. Бири ушул райондун центринде. Менимче биздин Каракулжа элине туура түшүнүп, баардыгын коронавирус инфекциясын токтотуп калуу бир гана вакциналоо менен гана токтото турганыбызды баардыгыңыздар түшүнүп турасыздар. Ошон үчүн урматтуу калайыктар баардыгыңыздар келип, оорунун алдын алуу боюнча ушул вакцинациядан өтүп койсоңуздар жакшы болмок. Көпчүлүгүңүздөр туура эмес түшүнүп алып келбей атасыздар. Анткени сиздердин ооруңуздарды токтотуп калуу бир гана биздин ушул вакцинация жүргүзүүнүн негизинде гана токтойт. Ошон үчүн жанагы эл арасында жүрүп аткан туура эмес түшүнүктөрдү, диний көз караштан айтылып аткан элдердин сөзүн укпай келиңиздер. Бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясы менен ооруп, биздин ооруканада 15 оору жатат. Баардыгы оор акыбалда. Ошолордун баардыгы вакцина убагында албагандыгынын кесепетинен осложненный формасы менен келип түшүп атат. Мен сиздерден суранып кетем, урматтуу эл журт, баардыгыңыздар келиңиздер. Көпчүлүгүңүздөр жашыңыздар 60-дан ашып калгандар бар. Группа рискада тургандарыңыздар бар. Баардыгыңыздар келип алдын ала алып алыңыздар. Бул оорунун токтотуп калганын бир эле жолу ушул вакцина алыш керек. Вакцина албасаңыздар кайсы мезгилде болбосун ооруп каласыздар. Ошон үчүн мына коронавирус биз менен чогуу жашайт мындан ары. Бизден кетпейт бир нече убакытка чейин. Ошон үчүн бир гана себеп вакцинаны алыңыздар. Сиздерден суранып кетебиз. Мына медицина тармагында иштеген медицина кызматкерлери сиздерден суранабыз. Келип вакцинаны алып кетиңиздер. Да, сизден сурайын деген, азыр вакцина алуу 60 жаштан жогорукуларга жүргүзүлүп атабы же жалпы жарандаргабы? Бүгүнкү күнү мына вакцинаны алуу 18 жаштан жогорукулардын баардыгы ала берет. Бир гана мындай медициналык отвод болот. Бул боюнда бар аялдар, эмчек эмизген аялдар, андан кийин бакы аллергиялык немеси аллергиясы бар адамдар гана калган. Калгандарына эч кандай противопоказания жок. Бардыгы ала берсе болот. Сахарный диабет болотпу, гипертонический болезнь болобу, онкологический оорулар болобу, туберкулезный оорулар болобу. Бардыгы алса болот. Кайдыралар алса жакшы болмок. Оорубай жакшы сак-саламат жүрөт. Вакцинация пункту бизде канча жерде ачылды мына районда? Бүгүнкү районда 44 жерде ачылды. ФАПтардан бери бүт ФАПтардан, ГРИСлардын бардыгында ачылды. Бүгүнкү күндө толук вакцина жеткизилип иштеп атат. Вакцинация алуу бекер, Вакцинация алуу бекер, бардыгы бекер жүргүзүлүп атат. Бардык кызматтардын баары бекер. Жаран эгер вакциналанып келсе өзү менен чогуу кайсы документтерди ала келиш керек? Жарандар келсе өзү менен бир гана паспортун алып келсе болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Башка айыл өкмөтүнүн тургуну андай деген жок. Кыргызстандын жараны болсо болду. Келип ала берсе боло берет. Вакцина канча даана бар бизде резервде? Бүгүнкү күндө 6000 Синофарм дарысы келди. Толук азыркы биринчи турга жетерлик 6000 адамга беребиз. Анда бир суроо болуп атат да элдерденчи. Эгер азыр Синофарм Кытайдыкы, Европага чыгыш үчүн Кытайдык болбойт дегенби? Ушул вакциналарды тандап чек арадан өткөзүп жатышабы же кандай? Жок, бул Синофарм ВОЗдо регистрация болгон. Бул бүткүл дүйнө жүзүнө жетет. Тааныйт, тааныйт. Буну эч ким отрицать этпейт. Ошон үчүн бардыгыңыздар келип алып кетиңиздер. Мен ушул сыртка чыга турган жарандарга да кайрылып кетким келет да. Мисалы үчүн азыр силер ушул жерден алып базага түшүп кала турган болсоңор, бизде Кыргызстан боюнча атайын база бар, СОМ. Силер границадан чыгып баратканда ошо СОМду ачып туруп, силердин вакцинация алгандыгыңар тууралуу маалымат ошол жерде турат. Эч кандай байкы справкасы жок эле, карточканы көтөрүп барып көргөзөсүздөр, СОМдон силердин вакцинация алганыңарды көрүп алат ошол жерде. Эң туура базага кирет дедиңиз да. Мисалы үчүн биздин жарандар көпчүлүгү Россия жергесинде иштешет да. Ал жакта вакцина алгандарга QR код берип, ошол аркылуу жумушка алып атат да. Бизден вакцинация алса, Россияга барып QR код алса болобу же ал жактан барып кайра башынан вакцина алабы? Бул вакцинацияны алганды дагы бир жолу айтылып коеюн. Биздин границадан чыгып баратканда атайын СОМ деген база бар. Ошол жерден күн ичинде ачканда силердин вакцина алганыңар, албаганыңар көрүнүп турат. Ошол заграницадан чыгып кетип аткандар силерге бардык маалыматтарды берет. Тактап кетсеңиз, Россия жергесине барганда кайталап алуунун кажети жок. Жок, кайталап алуунун кажети жок. Базага түшкөндөн базадан алар көрүп алышат өзүнүн текшерип. Рахмат.
Бул жерде кандай эмдөөдөн кийин эс алышабы? Ошол жерде 15 миң көзөмөлдө дарыгерлер көзөмөлдө туруп турат. Ар түрдүү реакция болуп кетеби, кичине ушундай эмдөөдөн кийин. Мындай санитардык акыбал. Саламатсызбы? Сиз ар вакцина алып чыктыңыз, өзүңүздү кандай сезип атасыз? Айтсаңыз. Жакшы эле сезип атам, эч кандай белгилери жок. Жакшы эс алып тур деди, ошол менен ошо эс алып отурат. Саламатсызбы? Сиз вакцинацияга келдиңиз да? Кайсы айыл өкмөттөн келдиңиз же центрденби? Акимчиликтен келдим. Акимчиликте иштейсизби? Өз каалооңуз менен эле келдиңиз же кыстап атышабы? Ошолор кыстап атышат да, келип койсоң болбойт депчи. Эмне өзүңүздүн алдыңыз жокпу же кандай? Жок, эмем жок эле, бирок ал десе чогуу алалы деп келдик да. Алалы депчи. Очередь көп экен, кезек көп экен. Очередь алды тият. Эки адам. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Алтын Мизин. Рахмат. Саламатсызбы? Сиз МЧСте иштейт окшойсуз, да? МЧСте иштейбиз. Вакцинацияга келдиңиздер. Вакцинацияга келдик. Жамаатыңыздар толук келди окшойт. Келип атабыз анан. Дагы калгандары келишет. Өз каалооңуздар менен же мажбурлап атышабы? Өз каалообуз менен келип атабыз. Ден соолук керек болсо келип атабыз. Кайсынча жашайсыз? Караган жайы Каратаев көчөсү. Хронический оорулар жокпу? Онкологический оорулар жок. Иштейт жок. 3 айдын ичинде доруларды ичкен жоксузбу? Иш органында кетонол иштем баштадым. 1 айдын ичинде эч кандай прививка алган жоксузбу? 14 күндүн ичинде көйөктөр менен контакт болгон жоксузбу? Жок. Өзүңүз көйөккө ооруган жоксуз, а? Киресиз. Канча миллиграмм экен вакцина? Бул өз 1 миллиграмм, анан 05 дозада жасалат. Азыр 2 доздук келүүдөн 4 адам сайылат. Sen derki Karatay köçesine geçip kalmasın. Бул башка эмдөөлөрдөн эмнеси менен айырмаланат экен? Вакцина ошондой эле айырмасы жокпу башка эмдөөлөрдөн? Эми укол сайуу ыкмасы? Жок, айырмасы жок ошондой эле. Кадимкидей эле? Кадимкидей эле. Организмге ошо азыркы вирустарга каршы жүрүп атат да. Сырткы көрүнүшүн көрсөк болобу бирөөнү алып жакындан көргөнбүзбү? Холодильникте эле сактаса болот, э? Холодильникте сакталат. Ар бир азыр мыналар 2 доз чыгып атат. Ичиндегисин да ачып көрсөтөйүн. Сериялары бар. Bir miligram ekan, 0,5'ten beri o'tadi ekansizlar da. 0,5'ten. 2 doz. Hazır 2 doz keldi. Başlarda adına doz geldi, hazır 2 doz geldi. Salamatsızbı? Vaksinatsiyaga keldingizmi? Resten geldim, al koyuyordu, yok katarı. Öz kalığınız neye geldingizmi? Yok katarı al koyuyordu. Korkup edasızbı? Ya.
Кандай дейт? İşte atasın. İşte otur. Kaşıklar geldiler mi? Ооба. Rahmat. Айтсаңыз оорубайбы экен сайганда? Жақсы. Укол сайганда оорубадыңыз? Çok. Ança oğruyorsun da. Yani rahmat kızlara. İşine iyilik falan rahmat size. Kayra törtünde daha geles. Törtünde daha. Törtünde o. 21 günden gelirse. 4. avuz günü daha gelirse. Rahmat. Rahmat.